кар чабышып, кучакташып, бири-биринин бетине кар сүйкөп. Индиялыктардын кинолорун элестеткен бул сүрөттөр 2015-жылы элди бир жылмайткан. Ал жундары Өмүрбек Бабанов менен Камчыбек Ташиев шайлоого катышуу үчүн Республика жана Ата-журт партияларын бириктирип, саясий тандем түзүшкөн. Бирок Камчыбек Ташиев Өнүгүү Прогресс партиясынын штабынын өкүлүн сабап салып, жарыштан четтетилген. Ал эми 2016-жылы Камчыбек Ташиев Өмүрбек Бабанов менен мамилесин үзүп, Адахан Мадумаров жана Ахматбек Келдибеков менен тандем түзгөнүн жарыялаган. Башында 3 саясатчы президенттик шайлоого бирдиктүү талапкер чыгарарын билдиришкени менен, аягында бири-бирине оппонент болуп, ар бири өз кандидатурасын койгон. Бирок 2017-жылы Ташиев Сооронбай Жээнбековго жагынуунун айласын издеп, жарыштан баш тартып, президенттик шайлоодо аны колдоп чыккан. Ал эми 2020-жылы октябрь окуясында Камчыбек Ташиев Ак үйдү эл алганда гана дароо Садыр Жапаровдун колдоочусу болуп чыга калган. Бирок ал оор күндөрдү баштан кечирип турган учурда Ташиев бийлик менен тил табышып алдым. Азыр атаң менен байланышсам, мага зыяны тиет, сүйлөшө албайм, мени издебесин, туура түшүндүрүп кой деп Жапаровдун баласы Дастанга айтканын кесиптеши Адинай Марипова эскерген. Ага карабай Садыр Жапаров Ташиевке ишенип бийлик берип, өлкөдө экинчи таасирдүү адамга айланган. Максаты бийлик гана болгон Ташиев өзүн өзү билип өтүгүн төргө илди. Сөз жок. Эмне убакыт көрсөтөт деген? Камчыбек Кыдыршевич. Эмне убакыт көрсөтөт деген? Болду, токтоткула. Токтоткула сөз. Бирок колундагы бийлигине ыраазы болбой, кандай баа менен болсо дагы президент болууну кыялданган Камчыбек Ташиев досун сатып, Нурланбек Шакиев менен тандемде саясий интриганы башташкан. Бирок пландары ишке ашпай, бул тандеми дагы ыдырады. Негизи Камчыбек Ташиев саясаттагы карьерасын Бакиевдин учурунда баштаган. Өзгөчө кырдаалдар министри болуп, Курманбек Бакиевди айланчыктап эле жүрчү. Саясий сойкулук менен алектенген Ташиев принципте эмес, пайдасын биринчи орунга койгонун далилдеди. Негизи мындай саясат ишенимдин жоголушу менен аяктайт.